Мына достор, өзүңүздөр билесиздер, могу штрафка эгерде гаилер протокол жазган болсо, ушул жерге келип туруп төлөтөт, ушул жерден текшертилет. 15 күндүн ичинде төлөй турган болсо 300 сом. Буга чейин дагы ошо көптөгөн айдоочулар келип арызданышкан, бияка базага кире эле экен, 14 күн, 15 күн болуп кетип, уже 1000 сом болгондо базага кирип, ошо айла жок 1000 сомго төлөп атабыз депчи. Ошону бир безопасный көрөт да, сразу эле кирет го, ошол себептен кылып Каракол шаарында деле ошондой кылса жакшы болмок да. Мисалы үчүн 300 сом менен штрафтарын бүтүрмөк. Азыр 1000 сомго жеткичекти бияктан ошо кимиси чөйүп атат билбейм, ошону тиешелүү органдар өздөрүңөр текшерип берсеңиздер болот. Мына биякта арыздануучудан бир эмес экөө. Токтому ошол эле. Бүгүн канчасы болуп калды? 10, Мына базага дагы эле бүгүн да кире элек экен да, мына текшерсекчи. Бүгүнөн кечсе уже 1000 сом төлөш керек болуп калат. Бул протокол базага кире элек уже. Өткөндө штрафты канча төлөдүңүз? Төлөгөн жокмун. Эмнеге? Тура берсин дедим, зачем төлөп аны? Пениясы деле бир жылда көп деле неметпейт экен, жата берсин дедим. Сиз бияка канча күндөн кийин келдиңиз эле почтага? Мен 15 күнгө чейин баргам. 15 күнгө чейин? Ооба. Бияка базага кире элек экенби? 14 күн болгондо бар демеге терминалга бардым. Терминалга 2 жерге бардым, терминалдан жок экен, короче. Андан кийин анан 15-күнү эмеге бардым, почтага бардым. Почтага барсам, алардын компьютеринде да жок экен, базада жок экенсиңер деди да. Анан уже 16-17 күнү барсам, уже тиги терминалдан чыгып атып, почтага сразу бардым, терминалдан кийин элечи. Барып алардан тиги бар экен десем, бар экен деди. Анан эмнеге бул силердики 15 күнгө чейин чыкпай, азыр чыгып атат десем, мен билбейм, мен жооп бере албайм да. Алар менен да бир сыйра эметиштим да, короче. Ошондо сиз канча сом төлөмөк экенсиз 15 күнгө чейин болсо? Биздики деген тияктап эмеде айтканда, короче, силер почтадан 300 сом эле төлөмөксүңөр, азыр деген уже полный 1000 сом, 1025 сом төлөйсүңөр деп айтты да. Бияктагылар документти кечиктирген үчүн силер уже 1000 сом төлөп коюп атасыңар да ошондо, ошондой да. Базага кеч киргизип салып атышпайбы? Азыр ошентип дагы бирөө кайрылган, ошо почтага келгем дагы, директин депчи. Силер тактап атпайбы? Меники ошондой, мен любой время барып айтып бере алам да, короче.